цыган читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе. Жактырдым сизди мугалим. Чынар аттуу Корона Кызылкая шаарына караштуу номер 9 Урайым Гүлматов атындагы орто мектебинде тарых мугалими сабагынан кесиптенип келемин. Чыныгы мугалим өз сабагын жана окуучуларын сүйүү керек дегендей, мен дагы 23 жылдык эмгектик иш тажрыйбамда кесибимди ардактап, сабагымды сүйүп, окуучуларымды сүйүп келемин. Менин көйгөйүм окуучулардын дүйнөгө болгон көз карашын калыптандыруу жана заман талабына ылайык креативдүү окуучуларды тарбиялоо. Ошону менен бирге ар бир сабагымды кызыктуу, жуумдуу кылып өтүп келем. Ар кандай усулдарды өтүү менен, мисалы айтып кете турган болсом, бул технологияларда ассоциация усулу, мында үй тапшырмасын суроо менен жаңы теманы байланыштыруу усулу. Меча болу, диаграмма Вена, ролдоштуруу, цинквейн, кластер методдору менен кошо айтып кете турган болсом, бул жөргөмүш, желе усулу. Мында мен жөргөмүш сыяктуу ортого суроону таштасам, окуучулар ошол суроону улоо менен бирге желени түзө алабыз. Ошондой эле фишбоун усулу. Мында биз көйгөйдү ортого таштаймын, классты 2 топко бөлөмүн, биринчи топ себептерин, экинчи топ далилин чыгарып, аркырында тыйнак чыгарабыз. Бул жаңы теманы бушуктоодо эң жакшы усул болуп саналат. Ошондой эле Блумдун таксономиясы менен билгим келет билдим усулдарын ар сабакта колдонуп келем. Ошондой эле окуучуларды тапшырмаларын суроо берүүдө мен чүчү кылак аркылуу сурап аламын. Мында окуучулар артына окуучулардын аттары жазылат. Бул кайсы окуучуга тандалган болсо, ошол жооп берип турат. Ошондой эле окуучуларды бири менен бири баалоодо бул методду колдономун. Мисалы, бул быйтыкча аркылуу окуучулар бири-бирин баалашат. Эң жакшы жооп берген окуучуга өздөрү эле быйтыкчаларды көтөрүү менен баалап турушат. Башка мугалимдердей эле мен дагы түрдүү таркатмаларды колдоном. Бул видео сабактарды менен, ошондой эле жылдар менен иштөө, сүрөттүү карточкалар. Бул сүрөттүү карточкаларда ар бир окуучуга берилүүчү карточкалар, бул жалпы краска берилүүчү сүрөттүү карточкалар. Суроолор сүрөткө карап талдайбыз. Тарых сабагында дайыма карталар менен иштөө ар бир сабакта колдонулат. Мен лайфхак катары географиядан колдонулган карталарны, атластарды ташаптырбаймын, ошону кайрадан иштесек болот. Мисалы, ошол эле атласты картаны окуучулар кийинки жылга, мисалы, ошол картага көтөрүштөр кайсы жерде болгон. Бул мындай белгилерди коюу менен мага көрсөтүшөт. Бул өзүмдүн жеке ой усулум. Согуштар кайсы жерде болгон сызыкчалар менен көрсөтүшөт. Ошондой эле мен баалоодо дагы картаны колдоном. Мисалы, бул 7 облустун картасы. 7 облустун картасы аркылуу эгерде окуучу 7 облустун картасын топтогон болсо, анда ал 5 деген бага татыктуу. Демек, азыраак топтосо ошого карай бааланып кете берет. Бул мына ушундай карталар менен иштөө методдорубуз. Архитектуралык эстеликтер кайсы жерде жайгашкан, ошолорду көрсөтүп беришет. Эми мын сабагымдан тышкары мен дагы мектепте көптөгөн иштер менен аракеттенип келем. Тарых кружогум, тарыхчы илимде
алып барамын. Насатчылар менен иштеп келем. Музейим бар, Айылым алтын бешигим аттуу музейди жетектеп келем. Жана окуучулардын иштери, тесттер, колдонулган көргөзмө куралдар жана ар түрдүү көргөзмө куралдарым, ар бир буклетим ар бир сабакка байланыштуу. Мындан тышкары мен өз билимимди өркүндөтүү менен тынбай иштеп келем. Бул бурчумда мен ошол өзүмдүн үстүмдөн иштеймин. Түрдүү адабияттар, китептер, Кыргыз Республиканын Конституциясы, баланын укуктары, мугалимдин статусу жана билим берүү жөнүндө мыйзамдарды, газета, журналдарды тынбай окуп келемин. Заман талабына ылайык ар бир мугалим ИКТ менен колдоно билиш керек. Мен ИКТнын курстарына катышып, жакшы деңгээлде үйрөндүм деп айта аламын. Ошондой эле мен ушунча жылдык стажым менен, 23 жылдык стажым менен мен көптөгөн иш аракеттер менен ушундай сыйлыктарга ээ болуп келгенмин. Жараткан ар бир инсанга жөндөм, шыт берет. Ошол катары мен дагы көптөгөн таланттын ээсимин. Талантым бар, ата салтын улаган, кийим тигип, кыргыз оймо кураган, обон созуп, ырын ырдайм кыргыздын, бийин бийлел, бүбү сарадай буралган. Бошу бактым, жөн өткөрбөйм ар качан, китеп окуп, ак баракка ыр жазам. Үй бүлөмө бакыт сүйүү тартуулап, аспап чертип, көңүл черин мен жазам. Мен энемин, менен да улуу энем. Мен бул ырымды өз апакеме арнаймын. Эңгелиңдик зор тодой, мээрибен төгүп койгондой, учурган канаттарыбыз, көккө учуп барабыз. Сарсанага батпачы, кайгыга башым салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарың